Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Кээ бирки биздин бир туугандарыбызга Алла ыраазы болгон болсун. Биригүү бар, ынтымак бар, урматтуу бир туугандарым, Кудайга шүгүр. Мен бүгүнкү кайрылуум биздин журт башыбыз Садыр Нуркожоевичке, ГКМнин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, генеральный прокурор Курманкул Зулушевке, ички иштер министри Улан Ниязбековго. Урматтуу бир туугандарыбыз, силер биздин бир туугандарыбызсыңар. Сиздер Кыргызстанды алдыга жылдырабыз, Кыргызстанды кризистен чыгарып кетебиз деп, мына сиздерге эл шумалда ишенип отурган маалы. Бирок өзүңүздөр интернеттен көрүп атсаңыздар керек, кээ бирки бир туугандарым нааразы бар, силерге нааразычылык бар. Наразычылык бар, ал наразычылык болмоюнча болбойт. Өзү оппозиция болуп туруш керек. Мына бүгүнкү күндөн пайдаланып, мына бүгүнкү интернеттерде, Facebook тармактарында жүрөт Бакай Кашкарбаевдин камалуусу боюнча. Булар кыйшык отурду, Курманкул Зулушев тура эмес кылды, Камчыбек Кыдыршаевич тура эмес кылды, Садыр Нуркожоевич тура эмес кылды, мындай болуп атат деген сөздөр болуп атат, урматтуу бир туугандарым. Албетте сиздер билбесеңиздер керек муну. Алланын ыраазычылыгы үчүн бир туугандарыбыз группадан таркатып коет. Кудайым буйрса көрөт түрсүздөр, балким көрбөйт түрсүздөр. Душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат дейт. Мен сиздерге күйдүрүп айтайын, урматтуу бир туугандарым. Мен сиздер менен ар дайым сиздерди колдойм менчи. Бирок мен ар дайым айтам, журт башын колдоп келем. Журт башына биз баш ийишибиз керек. Сиздерден сураныч, эгер ушул Бакай мыйзамсыз эле мына Курманкул Зулушевке асылган 2 күн болду, Камчыбек Кыдыршаевичке асылып кыйкырган үчүнбү деген менде ой болуп калды. Элдин баарында эле ошондой ой болуп атат. Ушу бийликке депчи. Ушул дүпүлдөп былтыркы 5-6 октябрда дүпүлдөп ушундай тополоң болуп атканда Бакай Кашкарбаев, Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти ушундай бир жаман болуп турабыз, эл топтогула, таркап кеткен элди кайра чакырып топтолгула бир туугандарым, келгиле, биягы мындай болуп кетти. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич менен до конца барайлы деп, булар берки эски баягы жеп жутарлар жеп кой болсун деп ушунча кайрылып, видеолору менен кайрылып турган. Мен суранат элем сиздерденчи. Сиздер өзүңүздөр билесиздер, эгер законду бузган болсо, мыйзамдан чыккан болсо, бир мыйзам менен албетте мыйзамга баарыбыз жооп беришибиз керек. Мыйзам бузган болсок. Сиздерден суранат элем, ушуну наркы тарап, берки тарап болуп турат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Наркы тарап, берки тарап, наркы тарапка өтө чырактарына май тамып аткандай эле болуп атат, аны деле билесиздер аны. Ошон үчүн ушу Бакайды чыгарып койсоңуздар, баягы чырагына май тамгандардын чырагы лаппайт өчүп калса жакшы болот да, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн ынтымак болойлу, ынтымак бар жерде ырыскы бар. Албетте колдойбуз, эгер Кыргызстанды оңойбуз, Кыргызстандын карызынан алып чыгып кетебиз деген болсоңор, биз колдойбуз, Кудайым буйрса. Бирок бардыгы мыйзам чегинде болсо жакшы болот. Анан бирөөгө сын такса эле, мага сын такты, ага сын такты деп эле камап койсоң да болбой калат, урматтуу бир туугандарым. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Биз сиздердин досторуңуздар болобуз, аягыңарга чейин. Сиздердин армияңыздар мына эл, мына биз Кудайым буйрса. Кудайым буйрса биз колдоп беребиз. Бирок Аллах Таалахтын күч кубаты менен. Аллах сиздерди колдоп турган болсун. Биз жөн эле себепкербиз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга несолук болсун, колдоп туруңуздар, урматтуу бир туугандарым. Чыгарып коюңуздарды суранат элек. Бирок мен башкарбайм, кыйкыра албайм. Чыгар, муну чыгар, андай кылдың деп. Жок, урматтуу бир туугандарым, бизде ушундай тартип бар. Чыгарып койсоңуздар, аягы жакшы нерсе болот, урматтуу бир туугандарым. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.